Бүгүн 15-январда Жогорку Кеңештеги эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору каралды. Аталган мыйзам долбоорунун концепциясы парламент тарабынан колдоо тапкан жок. Эми айтканда өзүңөр бардыгыңыздар уктуңуздар чийки жери көп да. Ошондуктан мен сунуш берет элем. Буну экинчи окуга жеткирбей эле мына биринчи окуудан бүгүн күн тартибин алайлы. Башынан башкадан даярдап келсин, биз колдоп берели. Бирок бул менен колдоп бере албайбыз. Ошондуктан күн тартибин алуу боюнча мен сунуш берем, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Ал эми маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулу уулу күн тартибинен алынган мыйзам долбоору боюнча мындан аркы кадамдар тууралуу айтып берди. Күн тартибинен алынгандан кийин биз буну кайра өзүбүз карап чыгып чыгабыз. Бул жерде Жогорку Кеңеш депутаттарынын берген ошо сунуштардын негизинде кайрадан ошо биздин медиа кызматкерлери менен айтылган жана сын пикирлерди бизге сунуштар боюнча дагы ошо булар айтпады, ошо беренелер боюнча отуруп ар бир берененин аткарылышы боюнча ошол кандай жүзөгө ишке ашырылат деген мааниде ошо жыйын болуп ошол боюнча талкуу жүргүзүлөт деп ошондой сунуш берди. Биз ошол жакын арада менин оюм боюнча ошол жанагы иш группасы бар. Ошол иш группасы өзүнчө булар чогулуп, өзүнчө булар иш алып барат деген ойдомун. Эске салсак, президенттин администрациясы сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу жаңы мыйзам долбоору 2023-жылдын май айында коомдук талкууга коюлган. Президенттин администрациясы 2022-жылы сентябрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү долбоорду коомдук талкууга чыгарган. Документ сөз эркиндигин чектейт деген сын дооматтардан кийин 5-декабрда жумушчу топ түзүлүп, ага президенттик администрациянын өкүлү Мурат Укушев баш болгон 5 киши, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен жана медиа коомчулуктан 15 киши кирген. Андан бери мыйзам долбоорунун бир нече варианты иштелип чыгып, администрация менен медиа коомчулук орток пикирге келген эмес. Документте веб-сайттар юстиция министрлигинен милдеттүү түрдө жалпыга маалымдоо каражаты болуп катталууга тийиш деген талап коюлган. Бул сунуш ача пикирлерди жаратууда. Андан тышкары 18ге чыга элек жаран, өлкөдө ишмердүүлүгүнө тыюу салынган адамдар жана юридикалык мекемелер, ошондой эле чет өлкөнүн жараны же жарандыгы жок адамдар Кыргызстанда ЖМК ачып иштете албай тургандыгы жазылган. Адилет укуктук клиникасынын юристтери аталган мыйзам долбоорунда адам укугун жана эркиндигин чектеген олуттуу алишемдиктер, тобокелдиктер бар экендигин белгилеп келет. Бүгүн УКМК кызматкерлери Бишкекте 24 КЖ маалымат агенттигинин кеңсесин тинтүүгө алып, имаратка мөөр басып, компьютер процессорлорун алып кетишкен. Известно только то, что проводится обыск. По идее, обыск проводится в рамках только уголовного дела, соответственно, есть какое-то уголовное дело, но никаких подробностей мы не знаем. Где-то примерно в 11:15, в 11:20 подъехали адвокаты, но 4 адвоката, приглашенные со стороны сотрудников 24 КГ, они не смогли зайти в здание, в офис 24 КГ. Является ли это нарушением? Обязательно же должен присутствовать адвокат при обысках и при подобных ситуациях? Нам пояснили тем, что уже производство следствия ведется, поэтому начато, то есть поэтому нас не запустили. Ошондой эле УКМК кызматкерлери басылманын башкы директору Асель Отурбаева менен редактору Махинур Ниязованы кошо сурак берүүгө алып кетишти. По одной из публикаций. Так, сюда, третий. Какое уголовное дело? Публикация. О какой статье идет речь? Мындан соң атай кызмат расмий маалымат таратып, 15 январда ыкчам иликтөө иш-чараларынын алкагында кылмыш иши козголгондугун маалымдады. Кылмыш жаза кодексинин 407-беренеси согушту пропагандалоо боюнча кылмыш иши козголуп, 24 КЖ маалымат агенттигинин кеңсесинде тинтүү иштери жүргүзүлдү. Тинтүү учурунда компьютерлер, ноутбуктар, электрондук алып жүрүүчүлөр, ошондой эле кылмыш ишине тиешеси бар башка буюм далилдер алынган деп жазылат маалыматта. Ал эми УКМКнын имаратынын алдына журналисттер жана укук коргоочулар чогулду. 24 КЖ Кыргызстанда интернет тармагында гана иш алып барган көз карандысыз медиа. Ал 2006-жылы юстиция министрлигинен маалымат агенттик катары каттоодон өткөн.
Бүгүн 15 январда Бишкек шаардык сотунда 3 адамды өлтүргөн деген шек менен өмүрүнүн акырына чейин соттолгон Чынтемир Ашыралиевдин ишин кароо уланды. Соттук отурумда соттолуучунун адвокаты сот коомчулуктун басымы менен гана акыйкатсыз өкүм чыгарып койгондугун айтты. Чынтемир Ашыралиев окуя болгон күн эсинде жок экендигин кайталап, бирок балдарды ал өлтүрбөгөндүгүн айтып, жазаны жеңилдетүүнү өтүндү. Ашыралиев Бишкек шаардык сотуна райондук соттун өкүмүнө нааразы болуп, жактоочусу апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын февраль айында Бишкекте 51 жаштагы аял, анын 17 жаштагы кызы жана 7 жаштагы уулу өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шектүү катары 36 жаштагы Чынтемир Ашыралиев кармалган. Кылмыш иши тергелип бүтүп, июнь айында сотко өткөн. Октябрь райондук соту 3 ноябрда аны күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Ашыралиев УКМКда 15 жыл иштеген. 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоодо Баткендеги бир мандаттуу номер 2 шайлоо округунан талапкерлигин койгон. Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасындагы 2 жаштагы наристенин өлүмү боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясынан кабарлашты. Ал эми номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акыл Маманов окуя тууралуу маалымат берип, баланы ооруканага алып келген учурду айтып берди. Быйылкы жылдын 13 январь айында түштөн кийин түшкө маал саат 14:30да бизге өзүңүздөр билгендей эле жанагы баланын апасы, каза болуп калган баланын апасы баланы алып келет. Өз алдынча направлениясы жок. Сокулук районунан келет, Новопавловск районунан келип, ушу бизге дежурный врачтарга кирет. Ал күндөрү бизде очередь аз болчу. Анын баардыгы камерадан тастыкталып турат. Анан ошол биздин дежурный педиатрыбыз ордунан туруп кабинетке кирген экен, карап, балага первая помощь деп коет, ошолорду оказывать этип, келгенде ошо демигип, дем алышы кыйын болуп, эми ошо врачтардын айтымына караганда, ата энесинин айтымына, анан биздин өзүбүзчө кабинет бар, ошо приемныйны ошол жака киргизип, ошо протокол боюнча, биз протокол боюнча иштейбиз, карманный справочник деп коет. Ошол карманный справочник менен баардыгын жасаган. Состояниясы баланыкы кичине улучшение болгон. Анан баланы врач өзү сопровождать этип барып, рентгенге алып барып, рентген тартып келет. Ал убакка чейин атасы келип калат. Эмне үчүн биринчи бала өзү апасы менен келген да. Анан состояниясы более-менее стабилизироваться этип калганда, тез жардамды чакырып, бул диагноз менен энцефалит жалгага отурулуш керек да, приказ боюнчачы. Потому что грипп, ОРВ, стенозирующий ларинготрахеит деген диагноз предварительно коюлат да. Медицинада биринчи келгенде эле окончательно коюлбайт, предварительно коюлат да. Акыбал кичине турукташып калгандан кийин тез жардам чакырышат. Ошол кабинетке киргизип, анан жана кислородко отургузуп коет. Келгенде кислород баланын сатурация деп коет, 87 болот. Анан ошол дарыларды сайып, ингаляция кылып, кислородду койгондо баланын сатурациясы көтөрүлөт. Бул баардыгы врачтардын айтымы боюнча, ошо 86, то есть 96-98ге чейин сатурациясы көтөрүлөт экен. Анан ошентип кислороддо отурганда, анан ал врач, дежурный врачка өткөзүп берип, келип караттырып, анан кетет. Дежурный врач келип карап, анан более-менее стабильный болуп калганда, скорый келечекте жанында медсестра болуп турат. Анан башка балдарды карап атат. Ошол моментте бир акыбалы начарлап кетет баланын. Анан ошол начарлаганда эле ошол врач жол көргөзүп барып реанимацияга киргизет. Бирок тилекке каршы реанимацияда канча аракет кылса да болбой, 1 саат аракет кылышты, анан каза болуп калып атат. Анан эми бул жерде ушуну мен суранып кетет элем. Биз азыр өзүңөр билесиңер, бизде нагрузка аябай көп. Такшалып, точно иштегенге аракет кылабыз. Азыр биз эми следствие башталды. Ал ошо реанимацияда киргизип, каза болгондон кийин биз өзүбүз врачтар милициядан чакырдык. Милицияга биз өзүбүз чалдык. Анан ошол баланын сөөгүн моргко өткөзгөнгө биз настаивать эттик. Потому что биз дагы акыйкатын билишибиз керек, эмне үчүн кандай болуп калды, кандай болду. Бизде да суроолор бар да. Анан ошондой. Анан эми азыр больше эмоция болуп атат, эми түшүнөбүз, өтө оор, татаал ата энеге. Анан биздин врачтардын сөзү дагы аракет кылганбыз деп атат, эми алар дагы айтып атат, эми ошону азыр эми следствие башталды, ошо следствие тастыктап неметкенден кийин анан отдельно бир жообун беребиз биз.
Милициянын маалыматына караганда 13 январ күнү Октябрь ИИБке жаран арыз менен кайрылып, Борбор калаадагы ооруканалардын биринде медициналык кызматкерге чара көрүүнү өтүнгөн. Анда өзүнүн кесиптик милдеттерин туура эмес аткаргандыгына байланыштуу 2021 жылы туулган баласынын өлүмүнө алып келгени жазылган. Аталган факт Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Бардык экспертизалар дайындалган. Учурда тергөө иштери уланууда.